Кече күнү Бириккен Улуттардын Жалпы Ассамблеясында Украинанын басылып алынган аймактарында Орусия өткөргөн референдумдарды тааныбаган чечим кабыл алынды. Талкуу 3 күнгө уланды жана 143 мамлекет Орусия каршы добуш берди. Бул уюмга мүчө мамлекеттердин 74%. 5 гана мамлекет Орусия өзү, Беларусь, Түндүк Корея, Сирия жана Никарагуа Москваны жактады. Бул 2,5%. Кыргызстан калыс калган 35 мамлекеттин ичинде. Алардын катарында Кытай, Индия, Пакистан, Казакстан, Армения, Өзбекстан, Монголия да бар. Борбор Азия мамлекеттери өтө татаал абалда азыр. Алар саясий жана экономикалык гана эмес, маданий жактан дагы Орусияга көз каранды. Ошондуктан өз пикирин ачык айта албаган абалда. Бирок ошондой эле оор абалда азыр бүткүл Европа мамлекеттери. Алар Орусиядагы демократиялаштыруу жараяндарына ишенип, андан чийкизат боюнча анын чийкизат капканына түшүп калган. Жана мындай тузакты Орусия акыркы 15 жылдын ичинде шашпай жайып келген. Ошондуктан мындай көз карандылыктан Европа мамлекеттерине чыгып кетүү оңой эмес, 1 жылдын иши эмес. Бирок андан да татаал иш Кыргызстандын алдында турат.